амансыздарбы? О балайык канын жұрт оңатын келді, бақыт құт, қайғынан бары жашыға тағалуымды сөзімдік, қылымдар келген айтылып, қырғыздың қымбат атылып, илгері қолға заманда біріндеп кеткен шашылып, бағына қырғыз жұртымның батыры манас туылып, ауасы бақай бошойдың алдына жүрген башқылып, ақыл маңдардан қалған сөз, аталардан алған сөз, адал емгек артниет, ар инсанға балман сөз деп, анамесе Құдайдың құтты күні Сайран атты ресторанда сіздерменен үйлену үлпет тойында жолығып жатқаныңызға шексіз қуаныштабыз. Бала деген ата-енеге бақыт болады екен. Баланың келешегін ата-енесі үйлентіп ашып қояды екен. Дәл ошол күндөрдүн бири, үлпет тойлордун бири бүгүн сиздердин көз алдыңыздарда сиздер үчүн арналат. Андыктан алыстан ат арытып келген аталар, апалар, бир туугандар, аяш аталар, кошуна коломдор, достор, теле теңдуштар, амансыздарбы? Былтыр бир жыл мурда Далуш Айсыз Байкемдин Адилет аттуу баласын үйлөндүрдүк эле. Кудай буйруп бир жыл өткөндөн кийин арада мынтип Ханиет аттуу баласы Насыйкат аттуу периштенин колун сурап ага баш кошуп отурат. Андыктан бүгүнкү тойго келген бардык меймандар, урматтуу коноктор, бүгүнкү кечибизди ачык деп жарыялап койгонго уруксат этиңиздер. Алгач ушул жерге мен балдарды тапкан, көлөкө жерге баккан, алардын насихаттын кулагына күмүштөн, мончоктон сөйкө таккан ата-энелерин, апаларын, кудагыйларды ушул жерге чакырбайын. Андыктан сиздер алакандарды аянбай уруп, көңүлдөрүңүздөрдү буруп коштоп туруңуздар. Ханиеттин ата-энеси Кочкор элин барктап жүргөн, даттап жүргөн Азиз Байкем менен бүгүнкү той ээси колуна кол, бутуна бут, жеңине жең болгон Нуркамал жеңемди чакырбайын. Кол чабуулар менен тазалаңыздар. Жакшылык тойлордо кез келет экен. Ал кез келгенде албетте меймандын баары ак бата үчүнчү болот экен. Бүгүнкү кезде ичи тыз деп турса дагы, бирок ушул кызыбыз сиздерге учкан куш болсун деп Азиз Байкемдин үйүнө Насыйкат аттуу ай жүрөктү тапшырып берип жаткан Мубарбек кудабыз менен Роза кудагайды тосолганы болчогон менен. Кудагайга шамдорап, каторап болчогон. Андамесе, кадырлуу меймандар, урматтуу коноктор, ордубуздан турчу кезек келди, көңүлүбүздү бурчу кезек келди. Анан алакандарды аябай бири-бирине урчу кезек келди. Астыңыздарда филармониянын солисткасы Элизар Өзкөнбаева, бүгүнкү күндүн себепкерлери, чоңголот тоолордун бийикчери, чоңкудайбол кыргыздын жигиттери, чоң кармаган кол менен баатыр бол деп чоң өнүгүстөргөн мени, сени. Бүгүн сен үйүңө кадам бастың, бүгүн сен турмушка канат кактың. Бүт дүйнө ата-энең сүйүнсүн деп, Насыйкат дүйнөгө жаралгансын деп, Насыйкат менен Ханиетти бул жака жар-жарым менен чакырабыз. Ордубуздан туруп, кол чабуулар менен тосолуңуздар. Бала деген атага канат болуп турбайбы? Агыз болсо атага манат болуп турбайбы? Ата-эненин жалпы тууган журттардын сүйлөгөн сөзү 2 жашка санат болуп турбайбы деп, эгер макул десеңиздер, бир кол чапаңыздар шаңдыра кардактуу меймандар. Эми Нуркамал эже, биринчиден бул сиздин күнүңүз болуш керек, ошондой эле келин алуу бул албетте кайнененин кубанычы деп коет экен. Бүгүн бир көңүл черин жазыңыз, көйгөлүп бир басыңыз. Анан атайын камдап койгон жоолукту келиниңиздин башына салыңыз. Бул сөзүмдү угуптур, каманага көңүл буруптур. Бул сен үй бүлө деген бир чоң мектеп болот. Анын мектептин ичинде директор Азиз Байкем. Ал эми завуч болсо Нуркамал эжем. Булардын айтканын кыласың, көңүлүн бурасың. Эртең менен эрте саат 5-те турасың дагы алдыларына ысык чайдан сунасың. Кыскасы, келин болуп келдиңби, кемпир болуп чыгасың.
Анайын сен дагы угуп кой, тамадага көңүлүңдү буруп кой. Кайынжурт деген сот болот. Ал эми кайната соттун өзү, ал эми кайнене прокурор болот. Дал ушул эки адамды колго алсаң, сенде бир дагы проблема жок болот. Кыргыздын сиздин үйүңүздө мынакей келин келди. Ал силердин үйдү жаркыратып турган билик болот экен. Эми кудаңыздын башына астына баш уруп, 3 жолу кулдук уруп, катуу бир ала тоо болсун деп кыйкырып коюңуз, сайыспай экен. Насихат улуу тоого чыктыңар, улан үнүн уктуңар. Ар убакта атын үчүн тулуксуңар, улуксуңар жана бийиксиңер. Бул жерге келген ар бир конок сөзсүз түрдө биз дагы уул үйлүү кыз берелик деген ниети албетте бардыгыбызда бар. Андыктан жүрөктөгү изги тилектин баары кабыл болсун. Казак акыны Муктар Шаханов айткандай, кээ бир адам оозун ачса жүрөгү көрүнөт дейт, кээ бир адам оозун ачса көр көрүнөт дейт. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү тойдо ушул каниет менен насихатка жүрөгүңөрдү балкылдатып сокконун көрсөтүп турганыңыздарга, сүйлөп аткандарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ал сөздөр коштолгондо аянбастан алаканды уруп туруңуздар. Анткени кыргыздын каада салты, кыргыздын мурасы дал ушул тойлордо анын салтында эмеспи? Ардактуу меймандар, урматтуу коноктор, салтанаттуу түрдө урматтуу туугандар, калай калыңжыр көңүлүңүздөрдү бул жака буруп койсоңуздар. Элдер сүрөткө түшкөнчө ортого чыгып кичине жеңил бийин, шамдуу бийин да билип алсаңыздар болот. Анткени мен жогоруда айттым эле, кыргыздын атаны чыккан ырчы чорушулар келип бүгүн бизге маанайыбызды жактап, анын кебимди курдап турбай дал ушул жерге келген маданияттын мыкты кызматкери, сулууларга султанга акысы бар, көп агаларга мындайча айтканда адвокат болуп берген Ырчыбай келгеле отурат. Кубанычбек Ажыбаев бул жерге келди, бул чоолор менен тозолуңуздар. Кубанычбек Ажыбаев менен ыраазычылык билдиребиз. Барбыз бүгүнкү тойдун көркүн көркө бөлүп кетесиге жаңылышпайбыз. Ардактуу меймандар, урматтуу коноктор, урматтуу каниет. Илгери бир бала көлдүн чегинде балык кармап отуруп, алтын балык кармап алат экен. Анан алтын балык айтат: "Баардык сураганыңды берем, каалаганыңды берем, айтчы" десе, бага көзү татынакай, өзү татынакай, көзү батыракай, көп сүйлөбөгөн, тамак аз ичкен, фигурасы 90-60-90, кыскасы мага жаккан сүйүктүү сулсулуу аял берчи десе, анда алтын балык, андан көрө мени кууруп эле жем салчы деп коет. Көрсө туугандар, идеалдуу адам болбойт экен. Сенин тапканыңды асыл кылып алыш каниет албетте сенин колуңда. Ал эми насихат болсо, менин оюмча этекке чаптырбайт болуш керек. Акылдуу кыргыздын кыздары ар убакта көп болсун. Кийинки викторина оюнун ойнойбуз. Азыр музыка чакырат. Кайсыл программа Кыргызстандагы, Орусиядагы, Казакстандагы белгилүү телепрограммалардын үндөрү, музыкалары чыгат. Ким биринчи кол көтөрсө ошого барам, айтабыз. Кеттик. Музыка маэстро. Жок, байке. Экөөбүз миллионер болсо экен. Да бир жолу музыканы. Пусть говорят. Жумуш. Поле чудес бе? Жок. Канаге жаштар талап болуш керек, э? Ну, эми закон. Жок. Кана, эми бир жолу музыканы коюңузчу, маэстро. Бул башка музыка коюңдар аке. Атыңыз? Поле чудес. Поле чудес. Приз. Жогоруда музыканы таап албай калдык. Сиз кайсы шаардан келдиңиз? Нарындан. Кайсы сөз таптыңыз? Бүгүнкү катылган сөз кайсы? Тойдогу? Насихат каниет. Баракелди. Каниет жана насихат деген сөз тапкан үчүн приз бердик. Кийинки музыканы маэстро. Ералаш көрдүңүз беле? Качан? 5 жыл. 5 жыл мурун аз чоңуңуз болдуңуз, э? Приз бул жака. Атыңыз ким? Айдай. Ай, баракелди, келдик. Кийинки. Битва экстрасенсов. Столдун маңдайында ким отурат сиздин маңдайыңызда? Маңдайыңызда ким отурат? Азбайке. Сиздин көзүңүз ачык экен, э? Кош кады. Табалды. Приз
Атбекбайге жардам бер. Тойда былтыр сен тойында чуркатты го, кане. Чурка быйылда. Так, кийинки музыка кеттик. Ой, баракелде, атыңыз ким? Айзат эже, акыркы убакта сиз тууралуу эмне ушактарды айтып атышат? Кандай нерсе? Сиз тууралуу акыркы убакта кандай ушактар айтып атат? Улам эле болбойт атпайбы, э? Баракелде. Приз. Кийинки музыка. Кеңиз? Кто хочет стать миллионером? Ошоку. Ай, баракелде. Сиз миллионер болдуңуз беле? Жоқ. Болуңуз келеби? Анда бирге болобуз. Приз бул жака туугандар. Кеттик, кийинки музыка. Маэстро. Кел абай. Жди меня. Сен кимди күтүп атасың? Мен сүйгөнімді. Сүйгөнүңдү. Мен мастер койсун, мастер. Приз беребиз бул жака, э? Сүйгөнү күтүп аткандарга. Кийинки музыка. Спокойной ночи, Макс. Ждал коюңуз шыларды. Спят усталые. Спят усталые игрушки, кукушки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Со слонёнком подружиться, чтобы ночью нам приснился, или пожелать баю-бай. Кандай ушинтип разыктап калсак мага кандай жакшы окуган, э? Приз бул жака турганда кийинки соңку музыканы чыгартабыз. Жок, кана эми бир жолу чыгартабыз. Келиңиз бул жакта суу. Кайсы музыка? Давай поженимся. Я. Давай поженимся. Яшына? Давай поженимся дейт го мага. Атыңыз ким? Алтын айга приз. Койдобой, тойдон кездешип атам, да? Кеттик туугандар. Ошону менен биздин викторина оюнубуз соңуна келип жетти. Азыр болсо сиздер үчүн атайын келген легенда аттуу бийчилер топ келген. Сиздердин көңүлүңүздөрдү, маанайыңыздарды дагы 100% көтөрүш үчүн бийлеп беришет. Кошолор менен тозолуңуздар. Эки жашты бул жака чакырбайын, келебой. Кане жана ошондой эле насыйхатты. Жана ошондой эле азыр 18 жаштан 80 жашка чейинки турмушка чыга элек серкилерди бул жакка чакырайын туугандар. Келиңиздер. Турмуш кура элек, бойдокмун деген же дайым жол желаниям бар дегендерди келсеңиздер болот туугандар. 18 жаштан 80 жашка чейингилер, көңүлү барлар, ою барлар бул жакка келиңиздер. Подружкалары, келгиле. Насыйхат подружкаларын жолдуруп чакырдың беле? Келгиле. Бойдок кыздар. Аз гүл үргүтабыз, гүл. Келгиле, уялбагыла, коркпогула. Бул тойдун шарты, шайниси ушундай болот. Кол чагып коштопоңуздар, сиздерден уялбадат туугандар, бир жолу. Сулууңуздарды 18 жаштан 80 жашка чейинки серкилерди чакырабыз бул жака, э? Келиңиздер. Эч уялбай, тартынбай. Сиздерчи? Есть, вечер болот, э? Давайте. Так, жақын келесіз, бері келілі. Азыр келілі, бұл сен бері шығып тұрасың. Сілер тегеректеп бір-біріңердің қолыңарды қармайсыңар. Насихатты тегеректеп бір-біріңердің қолыңарды қармайсыңар. Қана. Эми, қане жолықты алып келіп, көзінен байла, қырын келіншегінің көзіне байла. Бұл жолықты бол, қане, еш шашып өметкен Айсбай кемдің копиясын жүрікші. Қана, жақшы көрмегіде бұны байла. Kirpikleri küçük balada yaptı böyle da. Kana, жақсы байла, көрген жоқсың, е? Насихат көрген жоқсың му? Көрімсі болып кетпесін, е? Эми, кеттік. Азыр музыка жаңырдат, сілер айланы бидейсіңер ақыры, мақыл бұл? Кеттік, 1, 2, 3. Стоп. Қызыл көйлekçen атайын астына келіп алғандачы. Так, артқа бұрылауыз, насихат артқа бұрыласын.
Неби оңго буруласың. Андай кайра солго буруласың. Кайра солго буруласың. Эми Ханиет көзүн ач. Кол жагын коштоп турабыз. Кимге келгенин биз билбейбиз, жалгыз насихат билет азыр. Судабыз билди. Баракелди. Келгой карындашым. Свадьба шашпай ойнонобуз. Атың ким? Мерим, сен үйлөнгөн деп коем. Турмушка чыкканда дагы ушундай той берип, досторум, жакындарым баары сага кабыл тилектерин айтсын. Анан эстеликке мынакей сүрөткө бирге түшүп коелу. Кол чабуулар болсун. Арасында келген 5 бармак дайын болсун. Устукандап оолунда таратып бөлүшүңүздөр, жеңиздер. Анткени ушул жылкыны, ушул кыл бөрүктү атайын айтпайкем, Ханиет үйлөнсө союм деп ырымдап сойгон жылкысы сиздер үчүн тартылат. Аш бергенге баш берсин деген Кудай буйрса, 1 жылдан кийин ошол Ханиеттин үйүндө уул бала жарык дүнүйгө келсин, же кыз бала жарык дүнүйгө келсин. Башкысы ден соолукта болсун деген тилекти айталып дагы 5 бармак астында сөз бергенге уруксат этиңиздер. Барбек Куда, Роза Кудагай жана Өкүл ата, Өкүл апа, Кылыч Нургүл байке жеңилгенсиздер. Маанайыңыздар бүгүнкүдөн дагы шаттуу болсун деген ойдо сиздерге торт сунабыз. Тавдайда Өкүл ата, Өкүл апа жана той элдери. Келгендеріңіздерге әрбір қадамыңыздарга Аллах Таалабыз жакшы соолукторду жазсын. Бүгүнкү айтылган сөздүн баары ылайым кабыл болсун. Анда эмесе мынакей Сайран деген куттуу тойханада турабыз. Жана ушул жерде бизди эртеден бери, 6 сааттан бери буту менен тик туруп, өзүнчө бизди тейлеп, калып кашылыбызды бардык капризибизди көтөргөн кызматкерлерге жана Сайран ресторанына бир жолу кол чапаңыздар торондар. Жана ошондой эле бүгүнкү тойду тынбай баштан аяк тартып, жана музыканы коштоп турган, жана ошондой ар бир сүрөттү өз учурунда тартып, кийин аны сактап элдерден бере турчу фотограф, оператор жана звукач балдарга кол чапаңыздар. Эң башкысы бүгүнкү тойду уюштуруп, сиздердин астыңдарга дан коюп, астыңыздарга эт берип, сыйын көрсөтүп, конок кылып, сыйлаган бүгүнкү той ээлери Нуркамал эже менен Азиз байкеме бир кол чапаңыздар. Жана эки адам көрүшөп, эки той көрүшпөйт дегендей, бир убакта жараткандын насиби менен эки адам эки бөлөк жерде дүйнөгө келип, бирок бүгүнкү күндө экөөнүн башы кошулуп, бир жерде чогулуп, мындан ары бир үй бүлө болуп, түтүн булатып, келечекке карай кадам таштап турат. Анда эмесе бизге Алмончокто болгон насихат аттуу кызмат берген Кудагыйыбыз Роза жана Кудайбек Кудага кол чапаңыздар. Кыйналып, памперс сатып албай, же болбосо жалаяктарын бирден жуубай, роддомго барып кыйналып, төрөп туубай, анан жок гана бала болуп калган Өкүл ата, Өкүл апага бир кол чапаңыздар. Жана ошондой эле бүгүнкү кечте, бүгүнкү күнү баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, кээ бирибизге арактан берип жиниктирип, кээ бирибизди болсо ортодо бийлетип, ырдатып чыргаткан дал ушул бүгүнкү күнүнүн себепкерлери, алтын адамдар, асыл адамдар, биздин жакындарыбыз Ханиет менен насихатка кол чапаңыздар. Жана ар бир сөздү тандайга салып, таптап, ар бир өмөрдү колдон келишинче мактап, ар бир өмөрдүн жүрөгөргө жакшы сөздөрдү сактап, 4 saat бою жакшы сөздөрдү сүйлөөгө аракет кылып, ар биринин көңүлүңөрдү аракет кылган Тамада Акбар Кубанычбековго бир кол чапаңыздар. Чоң рахмат. Чоколоп тоолордун мейикчени чокудай бол, кыргыздын жигиттери чок кармаган бол менен баатыр бол деп чоң энебиз төрөгөн мени сенди. Анда эмесе мен чоң энелерди көздөй барайындагы алаканды жайын көтөрөлүү билекти Кудайым берсин деп билеп, 2 жашка жалпыш жерде отурган элге кыргыз журтуна дүйнөдөгү ааламдагы адамзатка бата берип коюңуздар апалар, келиңиз. Амин. Азап тозо боробосун, оорусурго жолобосун, жамандыктар эч качан жолуңарды торобосун. Алла Таалам силерге азықты бүлдүрөгөн бүздөй берсин. Бүздөй берсе жүзүңөрдөгү күлкүдөн үзбөй берсин. Алла Таалам силерге кыштай берсин. Кыштай берсе бала бакыра небере чөбөрө кыбыра-тыбыралардан кыспай берсин. Алла Таалам силерге жаздай берсин. Жаздай берсе жакын тууган туушкандардан жазбай берсин. Алла Таалам баарыбызга жайдай берсин. Жайдай берсе Даспорттон бүгүнкү Азиз байкемдин тоюндагыдай жадырап, ар түркүн даанга, данашка жайдай берсин. Амин. Келиңиздер, баш оң колубузду көтөрөбүз.
Кейінгі тойдан жолыққаншақты goodbye.